Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Сүйлөшүү процессинде эмнелерди жасоо туура эмес. Каршы тарапка телефон чалуулар, кат жөнөтүүлөр же жеке жолугушуулар менен таасир калтыруу. Сүйлөшүү процессинин катышуучуларына кастык мамиле жасоо. Карама-каршылыктарды баса белгилөө. Өнөктөштөрдү адаштыруу. Сүйлөшүү башталганда эле бекем жеке позицияң тууралуу билдирүү. Өжөрлүгүңдү көрсөтүү, сүйлөбөй коюу, каршылаштын пикирин сыйлабоо, компромисске баруудан баш тартуу. Экинчи тараптын дарегине курч сын пикир айтуу, ашыкча эмоционалдуу болуу, чектен чыккан аракеттерди жасоо же адилетсиздик кадамдарга баруу. Чийки пикирди шашылыш билдирүү, пассивдүү же агрессивдүү позицияда болуу. Башка катышуучулардын кызыкчылыгын эске албастан өз оюнан кайтпай коюу. Түшүнүксүз сөздөрдү колдонуу. Өзүңдү олутсуз алып жүрүү. 4. Сүйлөшүү процессин жыйынтыктоо. Өз ара ыңгайлуу болгон чечимдерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу. Ал үчүн эмне кылуу керек? Алдыга коюлган максатка жетүүгө умтулуу. Сүйлөшүүлөрдү оң жакка жыйынтыктоо, чечим кабыл алуу, макулдашылган убадаларды аткарууга байланыштуу суроолорду талкуулоо. Сүйлөшүүнүн жыйынтыктарын башынан баштап кыскача тактап чыгуу, аны менен эле бирге өзүңүзгө тажрыйбада топтогон болосуз. Эмнелерди жасоого болбойт? Сүйлөшүүлөрдү туңгуюкка кептөө. Сүйлөшүүлөрдү терс нотада жыйынтыктоо. Көйгөйдү орто жолдо калтырып коюу. Макулдашылган убадаларды аткаруу боюнча иш аракеттерден баш тартуу. Сүйлөшүү жүргүзүү тактикасы. Сүйлөшүүлөрдү мыкты жүргүзүүчү адам эки тарапты тең ачык маекке тартууга жөндөмдүү. Бизди угуп жана түшүнүп жатышканын сезгенибизде биз байланышка жеңил өтөбүз. Натыйжада эки тараптуу макулдашууга жетүү да оңой болот. Сүйлөшүүлөр ийгиликтүү өтүшү үчүн төмөндөгүдөй техникалар жана ыкмалар колдонулат. 1. Ачык суроо берүү техникасы. Кеңири түрдө жооп ала турган суроолорду бериңиз. Мындай суроолор экинчи тараптын кызыкчылыктарын жана позициясын аныктоого жардам берип, сиздин кызматташууга даяр экениңизди көрсөтүп, мамилени жакшыртууга жардам берет. 2. Активдүү угуу. Үн катпоо бул алтын сапат. Маектешиңизге суроо берип же каршы пикириңизди билдирип сөзүн бөлбөй, ага өз оюн айтууга мүмкүнчүлүк бериңиз. Бул нерсе терс эмоцияларды жок кылууга жардам берет. Каршылашыңызды активдүү угуу менен анын пикирине жана кызыкчылыктарына сый көрсөткөн болосуз. Керектүү учурда жасалган тыным каршылашыңызды тынчсыздандырып, жада калса жүрүм турумундагы өзгөртүп жибере тургандыгын унутпаңыз. Ленс Морру. Кайталап айтуу. Маектешиңиздин жаңы эле билдирген көз карашын өз сөзүңүз менен кайталап айтып бериңиз. Бул ыкма маектешиңиздин оюн туура түшүнгөнүңүздү аныктоого жардам берип, ага позициясын конкреттештирүүгө жана оюн ачык билдирүүсүнө жол ачат. Мээ чабуулу. Жамааттык генерация жана идеяларды талкуулоо ыкмасы болгон мээ чабуулу ар бир тарап үчүн ыңгайлуу болгон чечимди табууга жардам берет. Ынандыруу искусствосу. Көйгөйдү чечүү боюнча экинчи тараптын да позициясын эске алган сунушту киргизиңиз. Аталган макулдашууну кабыл ала турган болсо, экинчи тарап кандай пайда табат, санап көрсөтүңүз. Акчаны, убакытты үнөмдөп калуу же башка ушул сыяктуулар болушу мүмкүн. Альтернативалар топтому. Көйгөйдү чечүүгө сиз ылайыктуу деп эсептеген эки сунушту киргизиңиз жана экинчи тарапка экөөнүн ичинен артыкчылыктуу болгон бирөөсүн тандоого мүмкүнчүлүк бериңиз. Ашыкча суроолорду бөгөттөөчү техника. Сүйлөшүүнү конструктивдүү агымга алып келүү үчүн конкреттүү жоопту талап кылган суроону берүү жетиштүү. Мындай техника көйгөйдү тоскоолдуксуз түз чечүүгө жана убакытты үнөмдөөгө жардам берет. Активдүүлүктү демилгелеп чыгуу. Келишим түзүүгө белгилүү мөөнөт коюңуз же макулдашууну токтоосуз түрдө кабыл алуу үчүн экинчи тарапка кошумча жеңилдиктерди сунуштаңыз. Мындай ыкма сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жыйынтыктоого жардам берет. Тайм аут. Сүйлөшүү процессинде чакан тыныгуу жасоо эки тарапка тең жай олтуруп ойлонуп, кырдаалга баа берүүгө жана күч топтоого жардам берет. Сүйлөшүү жүргүзүү учурунда кетирилген типтүү каталар. Сүйлөшүүлөргө катышкан эки тараптын бири же бир нечеси
өз ара макулдашуу келишимин түзүүнүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрүн көрө албаса же компромисске барууну каалабаса сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелет. Мындай кырдаалдын негизги себеби же жеке кызыкчылыкты көздөп, экинчи тараптын ой мүдөөсүн эске албагандан келип чыгат. Сүйлөшүү жүргүзүү учурунда эң көп кетирилген каталар жана алардын ийгиликтүү макулдашуу келишимин кабыл алууга карата тоскоолдуктардын төмөндө белгилейбиз. Так максаттын, стратегиянын же жалпы мамиленин жоктугу. Сүйлөшүү предмети тууралуу аз маалымдуулук. Эффективдүү сүйлөшүү жүргүзүү жана активдүү угуу техникалары жетиштүү деңгээлде билбестик. Экинчи тарапты сыйлабастык жана ишенбестик. Уюштуруу жана маалымат берүү боюнча начар деңгээлдеги даярдык. Экинчи тарапка болгон бейтарапсыздык жана адилетсиз мамиле. Компромисске баруудан баш тартуу же жөнсүз тобокелчиликке баруу. Сүйлөшүүлөрдү бир эле тарап жеңип чыга турган согуш талаасы сыяктуу көз караш менен кароо. Процесстин башка катышуучулардын кызыкчылыктарын жана керектөөлөрүн түшүнүүнү каалабоо. Көңүлдү көйгөйгө эмес, жекеликке буруу. Конфликтке жеткирүүчү ашыкча эмоционалдуулук. Карама-каршы пикирлерге басым жасоо, жалпы кызыкчылыктарды эстен чыгаруу. Талкууланып жаткан предметтен алыстап кетүү. Каршылаштын пикирине сый мамиле көрсөтпөө же анын дарегине кемсинтүүчү сөздөрдү айтуу. Каршылаштын коргонуучу реакциясын чакырып көктүү. Экинчи тараптын макул эмес пикирине агрессивдүүлүк менен реакция кылуу. Көйгөйдү чечүү боюнча биргеликте талкууга алынбай турган бир тараптуу чечимдерди киргизүү. Чечим кабыл алууда экинчи тараптын кызыкчылыктарын эске албай коюу. Баардык замандын жана баардык элдин улуу ачылышы адам өзүнүн жашоого болгон жеке мамилесин өзгөртүү менен гана жашоосун өзгөртө алат. Опра Уинфри. Резюме. Жашуун конфликттердин кесепети олуттуу деңгээлде уюмга дагы, анын кызматкерлерине дагы таасирин тийгизет. Аларды чечилбеген бойдон калтырып коюу менен биз кырдаалды өзгөртүү же жакшыртуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып алабыз. Натыйжада анын кесепети биздин кесиптик ишмердүүлүгүбүзгө жана башкалар менен болгон мамилелерибизге тиет. Конфликттерди жана түшүнбөстүктөрдү жөнгө салуунун эң жакшы жолу бул уюмдун ичинде өз ара алаканы тыгыз жана ишенимдүү түзүү болуп эсептелинет. Ортого чыккан конфликтти жөнгө салуу үчүн төмөндөгүдөй кадамдарды жасоо керек. Конфликттин келип чыккан булагын аныктоо. Чатакташкан тараптардын кызыкчылыктарын жана жүрүм-турумдарынын себебин аныктоо. Конфликтти чечүүгө тоскоолсуз түрдө киришүү керек. Кырдаал чечилбеген бойдон кала берсе, эмгек жамаатында психологиялык чыңалган абал сакталып, өөрчүй берет. Конфликттин баардык тараптарын тезинен өз ара бир макулдашууга келүүгө чакырып, нормалдуу кызматтык мамилени кайра калыбына келтирүүгө болгон күч-аракетти жумшоо. Уюмдук конфликттерди жөнгө салууда колдонулган техникаларды жеке жашооңуздагы конфликттерде да ийгиликтүү колдонсоңуз болот. Эмгектик конфликттерди официалдуу түрдө чечүү процедурасы төмөндөгүдөй баскычтардан турат. Биринчи, жабырлануучу тарап көйгөйдү өзүнүн жетекчиси менен талкуулайт. Экинчиси, эгер көйгөй баары бир чечилбей койсо, кандайдыр бир жазалоолорду ойлонбой жана коркпой туруп жогорку жетекчиликке кайрылуу керек. Үчүнчү, бул кадам эгер абдан зарыл болгон учурда гана колдонулат. Мында жетекчилик чече албай койгон көйгөйдү кызматкерлерди башкаруу жетекчилигине, башкы директорго же жогорку звенодогу башка жетекчиге жеткирүү сунушталат. Төртүнчү, айрым учурларда жалдоочу жана жумушчу эки тараптуу макулдуктары менен эмгектик арбитражга кайрылышат. Конфликттерди жана талаш-тартыштарды конструктивдүү түрдө чечүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү искусствосуна ээ болуу керек. Сүйлөшүүлөрдүн идеалдуу жыйынтыгы болуп, эки тарап тең утушка ээ болгон чечим эсептелет. Адатта мындай чечимди өз ара пайдалуу макулдашуу деп аташат. Утуш техникасын билүү ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдүн кепилдиги боло алат. Утуш сүйлөшүүсүнүн жүргүзүүнүн 4 баскычы. Биринчи, так уюштуруу. Сүйлөшүүнүн темасы жана предметин аныктап, түзүп чыгыңыз. Сүйлөшүүнүн өткөрүлө турган жерин, убактысын жана аны өткөрүү тартибин макулдашыңыз. Экинчиси, дыкат даярдык. Сүйлөшүүнүн темасына тиешелүү мүмкүн болгон баардык маалыматтарды эки тараптын тең позициясын эске алуу менен чогултуңуз жана талдоого алыңыз. Эгер мүмкүн болсо, дагы бир жолу тараптардын позицияларын, максаттарын аныктап алуу үчүн алдын ала жолугушууларды өткөрүңүз.
көйгөйдү чечүүгө ыңгайлуу болгон чечимдерди жана алардын жыйынтыкта тийгизе турган таасирин изилдеп көрүңүз. Кайсы маселелер талкууга кирбейт, а кайсылар аркылуу өз ала макулдашууну түзсө болот аныктаңыз. 3. Сүйлөшүү процесси. Өз ара ишеним жана кызматташуу атмосферасын жаратыңыз. Ал үчүн тараптар менен ачык сүйлөшүп, аларды угуп, суроо берип, сунуштарды киргизип жана конструктивдүү талкуулап, эки тарапка бирдей пайдалуу чечимдерди кабыл алуу жолдорун чогуу караштыруу керек. 4. Сүйлөшүү процессин жыйынтыктоо. Өз ара ыңгайлуу болгон чечимдерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу. Сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жүргүзүүлөр төмөндөгүдөй техникалар жана ыкмалардын билиши керек. Ачык суроо берүү техникасы. Кеңири түрдө жооп ала турган суроолорду бериңиз. Активдүү угуу. Каршылашыңызды активдүү угуу менен анын пикирине жана кызыкчылыктарына сый көрсөткөн болосуз. Кайталап айтуу. Маектешиңиздин жаңы эле билдирген көз карашын өз сөзүңүз менен кайталап айтып берүү ыкмасы маектешиңиздин оюн туура түшүнгөнүңүздү аныктоого жардам берет. Мээ чабуулу, жамааттык генерация жана идеяларды талкуулоо ыкмасы болгон мээ чабуулу ар бир тарап үчүн ыңгайлуу болгон чечимди табууга жардам берет. Ынандыруу искусствосу. Көйгөйдү чечүү боюнча экинчи тараптын да позициясын эске алган өз сунуш киргизүү ыкмасы. Аталган макулдашууну кабыл ала турган болсо, экинчи тарап кандай пайда табат? Санап көрсөтүлөт. Акчаны, убакытты үнөмдөп калуу жана башка ушул сыяктуулар болушу мүмкүн. Ашыкча суроолорду бөгөттөөчү техника. Мындай техника көйгөйдү тоскоолдуксуз түз чечүүгө жана убакытты үнөмдөөгө жардам берет. Активдүүлүктү демилгелеп чыгуу. Келишим түзүүгө белгилүү мөөнөт коюңуз же макулдашууну токтоосуз түрдө кабыл алуу үчүн экинчи тарапка кошумча жеңилдиктерди сунуштаңыз. Мындай ыкма сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жыйынтыктоого жардам берет. Тайм аут. Сүйлөшүү процессинде чакан тыныгуу жасоо эки тарапка тең жай олтуруп ойлонуп, кырдаалга баа берүүгө жана күч топтоого жардам берет. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 5 бөлүм. Чыр чатактан кызматташтыкка. Чыр чатактуу кырдаалдар көп учурда татаал жана чечүүгө оор болот. Алардын көпчүлүгү биздин компетенциялык алкагыбыздан чыгып кетет. Мындан улам өз күчүбүз менен жөнгө салууга алыбыз келбей калат. Мындай учурларда тажрыйбабызды, билимибизди, чыгармачыл жөндөмдүүлүгүбүздү жана башкаларга карата мамиле жасоо ыкмаларыбызды колдонуу жардам берет. Тажрыйбалуулар менен кызматташуу бизди белгилүү бир жоопкерчилик жүгүнөн бошотуп, баардык суроолорго жооп берүү зарылчылыгынан арылтат жана көйгөйлүү кырдаалды башка тарабынан карап көрүүгө жол ачат. Кызматташуу катары кайсы бир жыйынтыкка келүү үчүн эки же бир нече адамдын биргеликте иш алып баруусун караса болот. Көйгөйдү чечүү үчүн альтернативдүү жолдорду биргеликте издөө жана аны талкуулоо процессинде кырдаалга ылайыктуу болгон эң жакшы жол тандалып алынат. Мындан улам биз көйгөйдү чечүү үчүн баардык кесиптик күч жумшалганын билебиз. Конфликттерди жеңип чыгуунун дагы бир жолу тажрыйбалуулардын колдоосунан караганда эң натыйжалуу жолу болсо керек. Уюмдун өзүнүн ичинде кызматташуу атмосферасын жаратуу болуп эсептелинет. Бул атмосфера кызматкерлерге толугу менен кесиптик жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүүгө жана чыгармачыл артыкчылыктарын ачууга жардам берет. Ал эми идеяларды биргеликте иштеп чыгуу бизнестин ийгиликтүү өнүгүшүнө шарт түзөт. Бейтарап жана объективдүү баа бере турган тарапка муктаж болуп, туңгуюкка кептелген кырдаалдарда тышкы эксперттер менен кызматташуу чечүүчү роль ойнойт. Бул бөлүмдө кызматташуу техникаларын кесиптик жана жеке жашообузда колдонуунун жолдорун карайбыз. Эгер мен башкалардан караганда алысты көрүп жаткан болсом, анда анын себеби болгону Алптардын ийининде отурганым үчүн гана. Исаак Ньютон. Көйгөйдү биргеликте чогуу чечүү. Биз чече албаган көйгөйлөр да болот. Бул учурда башка адамдарга кеңеш сурап кайрылуу керек. Бул кырдаалга ылайык мисал келтирип көрөлү. Тажрыйбанын жетишсиздиги. Кайсы бир маселени чечүүдө тажрыйбасы аз болуп, күчү жетпей турганда көпчүлүк адамдар өздөрүн өтө ыңгайсыз сезишет. Эгер сиз наразы болгон кардар менен иш алып барып жана ал кырдаалды түшүнбөй жатсаңыз, сатуу бөлүмүнө же кырдаалды тейлөө бөлүмүнө жардам сурап кайрылсаңыз болот. XUS компаниясы жаңы автоматташтырылган чогултуучу жабдык сатып алганда, өндүрүүчү компаниянын өкүлү эмме
кызматкерлерге карата өткөргөн окутуу иштерине компаниянын жетекчилиги абдан ыраазы болду. Бир нече убакыт өткөндөн кийин XYZ компаниясынын операторлорунда системага байланыштуу көйгөй жаралды. Өндүрүүчү компания көйгөйдү чечүү үчүн техникалык тейлөө боюнча адис Томду жөнөттү. Том көйгөйдү чечкени менен XYZ жетекчилиги анын адамдар менен болгон иш алып баруусуна нараазычылыгын билдиришти. Операторлор баардыгын бат-баттан түшүндүрүп, түшүнбөгөн суроолоруна чыдамы кете жооп берип, аларга акылсыз катары мамиле жасаган Томго нараазычылыктарын билдиришкен. Том болсо өзүнүн техникалык жөндөмдүүлүктөрү менен сыймыктанаар эле жана ал операторлорго кетирген каталарын тез жана эффективдүү түшүндүрдүм деп ойлогон. Томдун жетекчиси Эмиден кеңеш сурап кайрылуусун сунуштады. Том менен жолугушууда Эми мындай деди: бул бөлүмдүн операторлору жылдар бою эски жабдыктар менен иштешкен. Ошондуктан алар үчүн иш жөндөмдүүлүктөрүн тез эле өзгөртүп алуу оңой эмес. Алар жаңы технологияларды азырынча жакшы билишпейт. Ал эми айрымдары болсо бузуп алуудан таптакыр эле коркушат. Тиешелүү техникалык даярдыктары жок адамдар баарына тез жана оңой үйрөнүп кете албастыгын билесиң да, туурабы? Андан соң ал личносттар аралык жеке мамиле түзүү жөндөмдүүлүктөрүн калыптандырууга жардам берип, башкаларга үйрөтүү, окутуу ыкмаларын түшүндүрүп, жада калса бир нече жолу Том менен бирге буйртмачыларга чогуу барып келди. Том Эми менен кызматташуу аркылуу алардын жабдыктарын колдонуучулардын көйгөйлөрүнө карата көз карашын өзгөрттү. Убакыт өткөн сайын ал ишинин сапатын кыйла жогорулатты. Сатуу алуучулар алар көрсөткөн кызматтарга ыраазычылыгын билдирүүгө өтүштү. Зарыл болгон жөндөмдүүлүктөрдүн же билимдин жоктугу. Кээде биз кайсы бир көйгөйдү жогорку деңгээлде чечүү үчүн зарыл болгон билимдерибиздин же жөндөмдүүлүктөрүбүздүн жок экендигин түшүнөбүз. Мисалы, бизге кат жазган, компьютерде мыкты иштеген же сүйлөшүү жүргүзгөн адис керек болушу мүмкүн. Айрым учурларда болсо тажрыйбалуу юристтин кеңеши абада эле керек болот. Башкалар менен биргеликте иш алып баруу процессинде биз ал адамдардын жаңы нерсени үйрөнөбүз жана кесиптик деңгээлибизди көрсөтөбүз. Уюмдук деңгээлде болсо компаниянын жетекчилиги алкоголдук же наркотикалык көз карандылыгы бар кызматкерлер менен иш алып баруу үчүн көп учурда тыштан эксперт кеңешчилердин кызматын колдонот. Бир топ компаниялар кызматкерлерге жардам берүү боюнча программаларды иштеп чыгышат. 3-чү бөлүмдөн карап көрүңүз. Эгер уюмда мындай программа жок болсо, анда жетекчилик зарыл учурда кайрылуу үчүн кесиптик кеңешчи адистер менен байланыш түзүшү зарыл. Объективдүүлүктүн жетишсиздиги. Адамдарга көп учурда объектив ойлонуу жетишпейт. Биз нерселерге биз каалагандай көз караш менен кароого көнүп калганбыз. Эмгек жамаатындагы айрым кызматкерлер дагы ушундай эле көндүм ой жүгүртүүлөргө ээ. Адамдар бир жерде көп убакыт бою чогуу иштеп, бир уюмдук чөйрөдө жүрүп, бирдей окуулардан өткөн учурда алар адатта окшош образда ой жүгүртүүгө ээ. Көйгөйлөргө дуушар болгондо аны чечүүгө карата бири бириникине окшош эле сунуштарды айтышат. Айрым учурда көйгөйлүү кырдаалдан жол таап кетүү үчүн аны башка жагынан карап көрүп, жолду башка тарабынан издеш керек болот. Чындыгында илимий ачылыштардын көпчүлүгү ошол тармак боюнча салттуу билимге ээ болбогон башка адамдар тарабынан жасалган. Себеби алар изилдөө предметинин стандарттык түшүнүктөрү менен чектелип калган эмес. Ар түрдүү ой пикирге жана көз караштарга ээ өнөктөш менен мамиле куруу дайыма пайдасын тийгизет. Өзгөрүүлөр учурунда эң күчтүү дагы, эң акылдуу дагы жашап кете албайт. Өзгөрүүлөргө баарынан мыкты жана тез ыңгайлашкан адам гана жашап кете алат. Чарльз Дарвин. Чыгармачыл жана новатордук, жаңычылдык идеялардын жетишсиздиги. Чатак кырдаалдардын көпчүлүгүндө алардын чыгып кетүүнүн сан жеткис жолдору бар. Бул учурда өзүбүздүн стандарттык ой жүгүртүү алкагыбыздан чыгууга жардам бере турган адамдарды кызматташуу үчүн издейбиз. Экинчи дүйнөлүк согуштун аяк ченинде Ford Motor компаниясы олуттуу көйгөйлөргө кабылган. Согуш маалында согуштук техникаларды чыгарууга багытталган граждандык унааларды өндүрүүнү жаңылоо зарылчылыгы туулган. Компаниянын президенти Генри Форд экинчи тез жана натыйжалуу өзгөртүүнү ишке ашыруу үчүн алгач компаниянын башкаруу чөйрөсүнө радикалдуу өзгөртүүлөрдү киргизүү керектигин мойнуна алат. Ал үчүн сырттан тажрыйбалуу адистерди чакырыш керек эле. Форд АКШнын BBS статистикалык көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын 10 офицерден турган топтун иши тууралуу маалымат алат. Алар өз убагында согуштан кийинки бизнести ийгиликтүү кайра куруп чыгышкан. Форд алардын 10-ун тең бирдей алат. With Kids
вундеркинды деген ат менен белгилүү бул топ компаниянын тартипсиз башкаруу структурасын реформалоого жана ага пландоонун, уюштуруунун жана башкаруучу көзөмөлдүн ишине жаңы заманбап ыкмалардын киргизүүгө жардам берген. Топтун баардык мүчөлөрү компаниянын түп тамырынан бери кайра куруп, аны жогорку кирешелүү уюмга айландыруунун үстүндө иштешкен. Алардын бири Роберт Макнамара, кийинчерээк Ford Motor компаниясынын президенти болгон. Андан соң Джон Кеннединин сунушу менен Коопсуздук кеңешинин министри болуп шайланган. Адам ресурстарынын дефицити. Айрым конфликттер узак жана татаал териштирүүлөрдү талап кылат. Мындай учурду кайсы бир маалында майда чүйдөсү көп бул иштер менен, мисалы көп сандаган адамдар менен байланыштуу жеке маалыматтардын тууралыгын текшерүү. Алектениш үчүн бизге убакыт, тажрыйба же билим жетишпей жатканын түшүнө баштайбыз. Бул учурда тыштан атайын адистерди тартышыбыз керек. Кайсы бир тапшырманы аткаруу үчүн бизге кызматкерлер жетишпей жаткан учурда кызматтык иш байланыштар тармагы чоң жардам берет. Ийгиликтүү адамдар ишмердүүлүгүнүн эң башында эле мындай тармактарды түзүп, аны убакыт өткөн сайын кеңейте беришкен. Бул тармакты түзүү өтө оор эмес. Сүрөт көргөзмөсүндө, конференцияда же башка бир иш-чарада кимдир бирөө менен таанышсаңыз, ал киши тууралуу маалыматты өзүңүздүн кызматтык иш папкаңызга киргизип коюңуз. Анын аты жөнү, кылган жумушун, кайсы жерден таанышканыңызды жана башка белгилүү болгон маалыматтарды жазыңыз. Мисалы, сиз Лондондон офис ачууга байланыштуу көйгөйгө туш болдуңуз. Кызматтык байланыштар папкаңызды ачсаңыз, ал жерде Англияда тааныштарыңыз барбы жокпу карайсыз. Андан соң мурда таанышкан 2 же 3 кишини тандап алып, аларга байланышасыз. Алардан алынган маалымат аталган долбоорду ишке ашырууда кыйла көмөк көрсөтөт. Иш мейкиндигинин тагдыры. Айрым учурда бизге кошумча иш мейкиндиги зарыл болгон учурда башкалар менен кызматташууга жүгүрөбүз. Стив финансы кеңешчиси, анын негизги кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан. Анын кардарларынын көпчүлүгү Нью-Йорктун Уэстчестер округунда жашап иштегендиктен ал жергиликтүү адвокаттын кеңсесин ижарага алган. Бул кардарлар үчүн ыңгайлуу болгон жерден жолугууга шарт түзөт. Адвокат азыр эле Стивге пенсияга чыгаарын жана кеңседен кете тургандыгын айтты. Жаңы келишимди түзгөн компания кеңсеси кошумча ижарага бербей тургандыгын белгилүү болду. Стивдин жаңы кеңсе табуу үчүн 30 гана күндүк убактысы бар. Ал ылайыктуу кеңсе тапты, бирок ал жер бир нече айдан кийин бошойт. Демек бул аралыкта кандайдыр бир жол табыш керек. Ошондуктан өтө ыкчам аракет кылууга туура келди. Ал учурда баардык бош кеңселер Стивдин көңүлүнө жакпай койду. Бирок ал азыркы иштеген кеңсесинин имаратындагы бухгалтерлердин бири налогтук мезгил аяктаган соң 3 күн гана иштөөнү пландап жатканын угуп калды. Ал Уэстчестерге күн сайын келүүгө деле зарылчылыгы жок болгондуктан бухгалтер иштебеген күндөрү ал иштеп туруусун макулдашты. Бул кызматташуу Стивге көйгөйүн чечүүгө, ал эми бухгалтерге ижара акысын төмөндөтүүгө жардам берди. Этикалык мүнөздөгү көйгөйлөр. Айрым конфликттик кырдаалдарда башка адамдын суранычы же талабы канчалык деңгээлде ылайыктуу же этикага туура келе тургандыгын так билбейбиз. Мисалы, бизден өндүрүмдү акысыз жарнамалоонун акчаны кайтарып берүүнү өтүнүп калышат. Мындай иш-аракеттер кызматтык эрежеге же корпоративдик этикага туура келе тургандыгын аныктоо үчүн компаниянын кайсы бир жетекчилигине же юристке кеңеш сурап кайрылса болот. Жалпы баалуулуктар. Кызматташуу жалпы баалуулуктардан түзүлөт. Алар коомдо, үй-бүлөдө же уюмда ишенимдер жана жүрүм-турум нормалары калыптанган пайдубалдан турат. Жалпы баалуулуктар окуянын өнүгүшүнө, коммуникацияга жана топтордун ичиндеги өз ара аракеттерге белгилүү бир деңгээлде таасир берет. Алар биргеликте максатка жетүү үчүн адамдардын башын бириктирет. Жамааттык баалуулуктардын коом, иш чөйрөсү, комитет же үй-бүлө мүчөсү үчүн мааниси төмөндөгүдөй. Биринчи, жүрүм-турумдун негизги эреже жана нормаларын аныктайт. Экинчи, жалпы салттардын, ынанымдардын жана максаттардын негизинде түзүлгөн маданиятты же чөйрөнү жаратат. Үчүнчү, кызматташуу үчүн жагымдуу атмосфераны түзөт. Топтук өз ара аракеттенүү жөндөмдүүлүктөрүнө канчалык деңгээлде ээлик кыласыз? Өзүн өзү баалоо тести. Көйгөйдү чечүүгө болгон жамааттык мамиле иш чөйрөсү менен чектелбейт. Анын ишмердүүлүктүн баардык тармагында колдоону менен жеке жашообузду алда канча жакшырта алабыз. Баарына мурда топтук өз ара аракеттенүү жөндөмдүүлүктөрүнө канчалык деңгээлде ээлик кыла турганыңызды аныктоо керек. Сиздин адаттагы иш ыкмаларыңызга көбүрөөк туура келген ырастоолорду тандаңыз. Биринчи, мен аз сүйлөп көп угам. Экинчи,
Мен адамдардан мага өздөрүнүн кызыкчылыктары тууралуу айтып берүүсүн өтүнөм. Үчүнчү, мен өзүмдү башка адамдардын ордуна коюп көрүүгө аракет кылам. Төртүнчү, мен маектештердин көйгөйүнө чын дилимден кабатырланам. Бешинчи, менин башкаларды сындап күнөөлөп жиберген адатым бар. Алтынчы, мен нерселерди жеке же кырдаалдарды маектешимдин көз карашы менен карап көрүүгө аракет кылам. Жетинчи, адамдарга мен күткөн нерселерге татыктуу болушуна жараша баа берем. Сегизинчи, мен башкалардын маанайына тез таасирленип, алар капаланса капаланып кетем. Тогузунчу, мен жалгыз иштегенди жактырам. Онунчу, мен жамаат менен иштегенди жактырам. 11-чи, мен адамдардын сезимдери эмес, мамилеси кызыктырат. 12-чи, адамдар мага сезимдерин же ой пикирин айтып баштаганда чыдамым жетпей кетет. Мен маселени ток этер жери кызыктырат. 13-чү, адатта мен башкаларга эч кандай жардам бере албайм. 14-чү, башкалардын көйгөйүн угууга менин чынында эле убактым жок. 15-чи, чыр чатактуу кырдаалга кабылганда ага катышкан башкалардын дагы сезимдери мени кызыктырат. 16-чы, көп учурларда кесиптештеримдин же кол алдымдагылардын жүрүм-турумдарынын өзгөчөлүктөрүн билем. 17-чи, мен баалуулуктарымды жана ынанымдарымды тең бөлүшкөн адамдар менен иштешкенди жактырам. 18-чи, мен адатта башка адамдардын көп жаңы нерселерди үйрөнөм. Эгер сиз 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 6-чы, 8, 10, 15, 16-чы жана 18-чи растоолорду тандаган болсоңуз, демек топ менен натыйжалуу иштеше аласыз. А эгер 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14 жана 17 растоолорун тандасаңыз, объективдүү жана чыдамкай болууга үйрөнүшүңүз керек. Аны менен эле бирге топ менен өз ара алектенүүнүн жөндөмдүүлүктөрүңүздү жакшырта аласыз. Көйгөйдү жамаат менен чогуу чечүү процессин башкаруу. Төмөндө баяндалган алгоритмдик иш аракеттерди жүргүзүүдө сиз иштеше турган топтогу адамдардын жалпы баалуулуктарын эске алышыңыз керек экендигин сунушталат. Сиздин кесиптештериңиз өздөрүнүн баалуулуктарына ылайык келген идеяларга тез макул болушат. Андан тышкары топ менен иштөө боюнча жеке жөндөмдүүлүктөрүңүзгө баа беришиңиз керек. Эгер кайсы бир жөндөмдүүлүгүңүздү жакшыртышыңыз керек болсо, көйгөйдү биргеликте чечүү процессинин жүрүшүндө ишке ашырууга аракет кылыңыз. Биринчи, максатты аныктаңыз. Көйгөйдү биргеликте чечүүгө карай ташталган биринчи кадам так максатты алдыга коюу. Максаттар кыска мөөнөттүү, кайсы бир көйгөйдү дароо чечүү жана узак мөөнөттүү болушу мүмкүн. Экинчи, ортого чыккан көйгөйгө тиешелүү мүмкүн болгон баардык маалыматтарды топтогонго аракет кылыңыз. Объективдүү, адилеттүү чечим кабыл алуу үчүн конфликттин катышуучуларынын аргументтери менен кошо топтолгон маалыматтарды талдап чыгуу керек. Үчүнчү, кырдаал тууралуу баардыгын кабардар кылыңыз. Көйгөйдү чечүүгө баардык мүмкүн болгон салымды кошуу үчүн топтун ар бир мүчөсү көйгөй тууралуу кеңири маалыматка ээ болушу керек. Ошондой эле алар процесстеги өз ордун жана милдеттерин так билиши зарыл. Төртүнчү, кызматташууга чакырыңыз. Баарына түшүнүктүү болгон тил менен процесске активдүү катышыңыз. Жана кызматташууга чакырыңыз жана алардын эмне күтүлүп жатканын түшүндүрүңүз. Ушундай эле түрдө мээ чабуулу техникасын колдонуп жатканда дагы өнөктөштөрүбүздөн чыгармачыл ой жүгүртүүлөрдү, идеяларды, кошумча ресурстарды, тажрыйбаларды жана башкаларды тапканга аракет кылабыз. Бешинчи, көйгөйдү чечүүгө мүмкүн болгон ыктымалдуу жолдорду карап чыгыңыз. Процесстин көпчүлүк катышуучулары бизден бир катар альтернативдик сунуштарды күтүшөт. Аларды ачык талкууга коюуга, ошондой эле жаңы идеялардын жана чечимдердин жаралуусуна даяр болуңуз. Алтынчы, кабыл алынган чечимди ишке ашырыңыз. Топ менен биргеликте иштелип чыккан чечимди болушунча тез арада ишке ашырууга киришүү керек. Жетинчи, анын ишке ашуусун көзөмөлгө алыңыз. Ишке ашырылып жаткан чечимдин натыйжалуулугун тынымсыз көзөмөлгө алып туруучу процессти уюштуруңуз. Ал үчүн текшерүү жүргүзгөн процесске белгилүү бир мөөнөттү белгилеп, долбоордук топту бири-бири менен үзгүлтүксүз так коммуникация менен камсыз кылуу керек. Сегизинчи, жыйынтыктарга талдоо жүргүзүп баа бериңиз. 3 айдан кийин же башка бир мөөнөттөн кийин долбоордун көлөмүнө жараша чечимдин жыйынтыгы өз максатына жеткендигин аныктоо үчүн топту кайрадан чогултуңуз. Ийгиликке жетүү үчүн биринчиден так ачык, практикалык идеядагы максатты аныктоо керек. Экинчиден, ал максатка жетүү үчүн каражаттар, акылмандык, акча, ресурс жана ыкмалар менен камсыз болуу керек. Үчүнчүдөн, аталган каражаттардын баардыгын алдыга коюлган максатка жетүү үчүн жумшоо керек.
кесиптик ишмердүүлүк процессинде кыска мөөнөттүү максаттарды ишке ашыруу боюнча бир катар мисалдарды карап көрөлү. Биринчи учур кардар менен болгон мамилени калыбына келтирүү. Максатты аныктоо. Апогей компаниясы көп жылдан бери биздин туруктуу кардарыбыз эле. Өткөн айда тапшырык берген ал компаниянын өкүлү биз өндүргөн өндүрүм алардын сапаттык стандартына туура келбей тургандыгын айтып нараазычылыгын билдирди. Биз ал өндүрүмдү кайра кайтарып алып, дыккат изилдеп карап чыгып, өтө чоң эмес бир катар кемчиликтерин таап, аларды дароо оңдодук. Ошентсе дагы кардарыбыз баары бир биздин өндүрүмдүн сапатына ыраазы болгон жок. Бул учурда биз чыныгы көйгөй эмне экендигин аныктоо, кандай өзгөртүүлөр керек экендигин тактоо жана Апогей компаниясынын ишенимин кайра кайтарып алуу максаттарын алдыбызга койдук. Ортого чыккан көйгөйгө тиешелүү мүмкүн болгон баардык маалыматтарды топтогонго аракет кылуу. Биз кырдаалды карап чыгып, төмөндөгүдөй жыйынтыкка алып келген маалыматтарга ээ болдук. Биринчиден, жогорудагы өндүрүмдүн топтомун өндүрүүгө мурдагы эле колдонулган каражаттар пайдаланылган. Бир эле бөлүкчөсүн эске албаганда. Экинчиден, биз ал бөлүкчөнү өндүрүүчүлөр кымбаттатып жибергендиктен башкага алмаштырууга мажбур болгонбуз. Үчүнчүдөн, өндүрүүчүлөр биз мурда колдонгон бөлүкчөгө салыштырмалуу бул бөлүкчө сапаты жагынан начар экендигин эскертишкен. Төртүнчүдөн, сатып алуучу бул бөлүкчөнүн биздин өндүрүмдүн сапатына таасир бергендигин байкаган. Кырдаал тууралуу баардыгын кабардар кылуу. Көйгөйгө жана анын чечүүгө тиешеси бар кызматкерлердин баардыгына кабар бериңиз. Мисалы, биринчи, техникалык адистерге Апогей компаниясына барып, алардын өндүрүм процессин көрүп, таанышып, эмне үчүн жаңы бөлүкчө буйртманы канааттандырбай жатканын билип келүүгө жөнөтүңүз. Экинчи, кызматкерлердин бирине эски менен жаңы бөлүкчөнү салыштырып көрүү тапшырмасын бериңиз. Үчүнчү, топтун же бөлүмдүн жетекчисин жамааттын жалпы ишмердүүлүгүн координациялоого милдеттендириңиз. Кызматташууга чакыруу. Бизге көйгөйдү чечүүгө тиешелүү баардык кызматкерлердин жардамы керек. Бул баскычта аларды кардардын компаниянын өндүрүмүнө болгон ишенимин кайтарып алуу боюнча жалпы максатка жетүү үчүн биригүүгө чакырыңыз. Биринчи, топтун баардык мүчөлөрүн сатып алуунун жана тапшыруучунун өкүлү менен тыгыз иш алып барууга чакырыңыз. Экинчи, компаниянын өндүрүмүнүн сапатын жакшыртуу боюнча идеялар менен алмашуу үчүн мээ чабуулун уюштуруңуз. Үчүнчү, кардарга жеке тажрыйбасы боюнча сапатты жакшыртууга карата ой пикир менен бөлүшүүсүн сунуштаңыз. Төртүнчү, көйгөйдү биргеликте чечүү үчүн буйртманын тапшыруучунун жана өзүңүздүн компанияңыздын өкүлдөрүнөн турган атайын топ түзүңүз. Мүмкүн болгон альтернативаларды карап көрүү. Баардык катышуучулар өз сунуштарын жана идеяларын билдирген соң, көйгөйдү чечүү боюнча баардык жолдорду карап көрүү керек. Алар төмөндөгүдөй болушу мүмкүн. Биринчи, тапшыруучунун убадасына таянып, жаңы бөлүкчө камтылган өндүрүм толугу менен анын талаптарына жооп бере тургандыгын айтып, буйртмачыны көндүрүү. Экинчи, өндүрүмгө болгон бааны жогорулатуу менен мурдагы эски бөлүкчөнү кайра колдонуу. Кабыл алынган чечимди ишке ашыруу. Бул үчүн баардык зарыл болгон чараларды көрүңүз. Биринчи, кызматкерлерге иш аткаруу жана жыйынтыктар тууралуу отчет берүү мөөнөтүн белгилеңиз. Экинчи, буйртмачылар жана тапшыруучулар менен жолугушуу убактысын сүйлөшүңүз. Анын ишке ашуусун көзөмөлгө алуу. Тажрыйбалуу жетекчилер чечим кабыл алып коюу жетишсиз экендигин жакшы билишет. Анын натыйжалуулугун текшерүү үчүн тынымсыз көзөмөлдөө процессин түзүңүз. Ал үчүн төмөндөгүдөй кадамдарды жасоо керек. Биринчи, кабыл алынган чечим боюнча кардардын канааттангандыгын билүү максатында аны менен байланыш уюштуруу үчүн бирөөнү жоопкерчиликтүү кылып дайындоо же жоопкерчиликти өзүңүз алуу. Экинчи, процесстин жүрүшү тууралуу баардык маалыматтар менен кабардар экендигин билүү максатында көйгөйдү жамааттык негизде чечип жаткан баардык катышуучулардын ортосунда коммуникацияны уюштуруу. Жыйынтыктарга талдоо жүргүзүп баа берүү. Кабыл алынган чечимдин жыйынтыктарынан кийинки иш аракеттер көз каранды болот. Биринчи, эгер кабыл алынган чечим жаңы бөлүкчөгө же кайсы бир өндүрүмдүн модификациясына тиешелүү болсо, жаңы өзгөртүлгөн өндүрүмдү сатып алган буйртмачыга дароо байланышып, өндүрүмдүн сапатын аныктоо зарыл. Экинчи, эгер кабыл алынган чечим өндүрүмдүн баасын жогорулатууга тиешелүү болсо, Апогей компаниясы менен кызматташууңузга кандай таасир тийгизгендигин текшерип туруңуз. Экинчи учур. Техникалык кызматкерлердин нараазычылыгы. Максатты аныктаңыз. Биздин компаниядагы эң мыкты техникалык адистерибиздин бири
Эрикти жоготуп алуу тынчсыздандырып жатты. Акыркы күндөрү ал жумушуна байланыштуу нараазычылыктарын билдирип жүргөн. Ошондуктан биз аны компаниядан кетип калат деп коркуп жатабыз. Эгер ал кетип кала турган болсо, биз баалуу кызматкерибизди гана жоготпостон, анын ордуна ылайыктуу кызматкерди табуу жана окутуу үчүн убакытты да коротобуз. Биздин максатыбыз бул адисти кармап калуу. Ортого чыккан көйгөйгө тиешелүү мүмкүн болгон бардык маалыматтарды топтогонго аракет кылуу. Биз кырдаалды карап чыгып төмөндөгүдөй жыйынтыкка алып келген маалыматтарга ээ болдук. Биринчи, Эриктин жумушунун натыйжалуулук көрсөткүчтөрү дайыма жогорку деңгээлде болгон. Экинчи, Эрик 1,5 жыл мурда пенсияга чыгып кеткен Карлдын жетекчилиги алдында ийгиликтүү иш алып барган. Үчүнчү, кесиптик тажрыйбалуулугуна карабастан Эрик бөлүм башчылык кызматка көрсөтүлгөн эмес. Себеби ишкананын директору Стив сыяктуу эле кадрлар боюнча менеджер Кларадагы Эриктин лидерлик сапаттары жетишсиз деген чечимге келишкен. Натыйжада бул кызматка жаңы кызматкер Алексти алышкан. Төртүнчү, компаниянын жетекчилиги көйгөй тууралуу кабары жок кезде Эрик кесиптештерине өзүнүн кабатыр кылган нерселерди айткан. Эриктин нараазычылыктары анын иш аракетинен байкала баштаган. Ал мурда жаңы долбоорлорду талкууга активдүү катышса, азыр жыйналыштарда үн сөзсүз отура берет. Эриктин эмгектик энтузиазмы дагы өчүп калды. Ал тынымсыз өнүгүүгө умтулганын токтотуп, жөн гана зарыл болгон сан жана сапаттык көрсөткүчтөрдү толтуруп жатты. Ал Алекс киргизген айрым жаңы сунуштарга каршы пикирин билдирип, бир нече жолу уруксат да алды. Ал башка жумуш издеп жатканы тууралуу ушак сөз тарап кетти. Кырдаал тууралуу баардыгын кабардар кылыңыз. Кадрлар боюнча менеджер Клара көйгөй тууралуу укканда ал маалыматты талоого алып, эгер алар мурда эле башкача мамиле жасаганда мындай абалга туш болушмак эместигин мойнуна алды. Ал ишкананын директору Стив менен жолугушуп, жаңы бөлүм башчы дайындалгандан бери Эрик менен байланыш түзүлбөгөндүгүн айтты. Аны кармап калуу үчүн ачык сүйлөшүүгө чакырып, мурдагы ишеним жана кызматташуу деңгээлин кайра калыбына келтирүү зарыл экендигин билдирди. Кызматташууга чакыруу. Көйгөйдү чечүү үчүн бир катар жолугушуулар өткөрүлдү. Биринчи, Стив менен Клара өз учурунда мүмкүн эмес болгон жетекчилик кызматты сунуштоодон башка Эрикти кармап калуу үчүн бардык жолдорду талкууга алышты. Экинчи, алар Эриктин ой пикирин угуу үчүн жана ал компаниядагы эң баалуу кызматкер экендигине ынандыруу үчүн аны менен жолугушушту. Үчүнчү, алар болуп жаткан окуя тууралуу билдирүү үчүн Алекс менен дагы жолугушту. Мүмкүн болгон альтернативаларды карап көрүү, Эриктин компанияга болгон мурдагы ишенимин калыбына келтирүү боюнча жамааттык талкуулоонун жүрүшүндө бир катар жолдор каралды. Биринчи, Эрикке айлык маянасын жогорулатып берүүнү сунуштоо. Экинчи, ага келечекте карьералык баскыч менен өсүү мүмкүнчүлүгүн убада кылуу. Үчүнчү, Эрикке анын талапкерлигин, иш билгисин жоктугунан эмес, жетекчилик тажрыйбасынын аздыгынан улам баш тартышканын түшүндүрүү. Төртүнчү, келечекте кызмат боюнча көтөрүлүү үчүн курстарга, семинарларга же жетекчилерди даярдоочу программаларга катышууну Эрикке сунуштоо. Кабыл алынган чечимди ишке ашыруу. Компания үчүн дагы, Эриктин өзү үчүн дагы көйгөйдү чечүүдөгү эң жакшы жол бул анын жетекчилик жөндөмдүүлүктөргө окутуу экендигин баары кабыл алышты. Биринчи, Эрик жетекчилерди даярдоо курсуна катышууга макул болот. Экинчи, кадрларды башкаруу бөлүмү ага ылайыктуу программаны уюштуруп берет. Үчүнчү, Алекс жамааттык чечим кабыл алууда Эриктин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Ал Эриктин идеяларына олуттуу мамиле жасап, анын кеңештерин угат. Анын ишке ашуусун көзөмөлгө алуу. Кабыл алынган чечимдин ишке ашып жаткандыгын текшерүү үчүн биринчи, Клара Эрик менен анын программаны окуудагы ийгиликтери тууралуу баарлашып турат. Экинчи, Стив болсо Алекстен Эриктин жумушка болгон мамилесин мурдага калыбына келип-келбегендигин билип турат. Жыйынтыктарга талдоо жүргүзүп, баа берүү. Жетекчилик 6 айдан кийин кабыл алынган чечимдин жыйынтыгынан баалоо жүргүзөт. Келечектеги карьералык өсүшкө жол ачкан мүмкүнчүлүктөргө Эрик ыраазы жана анын аткарган иши кайрадан жемиштүү боло баштады. Экинчи, Эрик жетекчилик жөндөмдөрүн ийгиликтүү өздөштүрүп жаткандыктан ал карьералык тепкич боюнча тез жогорулап бара жатат. Үчүнчү, ал эми компания болсо кадрлар бөлүмү мурдагы саясатын жакшыртып, жетекчилик менен кесиптик жана карьералык өсүшкө кызыктар кызматкерлердин ортосундагы байланышты камсыз кылуучу жаңы системаны иштеп чыгууну чечти. Ошону менен эле бирге кайсы бир учурда жетекчилик кызматка талапкерлиги четтетилип калган кызматкерлерге өзгөчө көңүл бурууну эске алынды.
Уюмда жамааттык өз ара иш аракеттин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча айрым кеңештер. Биз жогоруда көйгөйдү жамаат менен чечүү процессинин баскычтарын баяндап бердик. Ал процессти ишке ашууда ийгиликтүү бир эрежелерди эске алуу зарыл. Жамаат менен жасалган ишмердүүлүк жемиштүү болуш үчүн аны туура уюштуруу керек. Алгач кырдаалды баалап көрүп, аны өз күчүбүз менен жөнгө сала алабызбы, жокпу чечишибиз керек. Эгер майда көйгөйлөр болсо, ал үчүн атайын топ түзүүнүн кажети жок. Бир жагынан, эгер ал көйгөйдү чечүүнү кечирээк колго ала турган болсок, ал чоң чыр-чатакка айланып кетиши мүмкүн же долбоордун ишке ашуу мөөнөтүнүн бузулушу ыктымал. Ошондой эле жумуш күчү, убакыт, акча өндүрүүчү аянттар жана материалдык ресурстар сыяктуу зарыл факторлорду дагы эске алуу керек. Биз жалгыз иш алып барганда бизге аз ресурс жана каражат сарпталат, бирок биргеликте чогуу иштөө инвестициянын рентабелдүүлүгүн алда канча жогору турат. Команда мүчөлөрүнүн жалпы максаттары, принциптери жана пландары болушу керек. Бул нерсе ар биринин тажрыйбасын жана мүмкүнчүлүктөрүн жогорку деңгээлде колдонууга жардам берет. Биргеликте иш алып баруунун негизги максаты көп учурда иш аракет планын иштеп чыгуу болуп эсептелинет. Бул план бар болсо, көйгөйдү чечүүгө оңой жол табабыз. Көйгөйдү жамааттык түрдө чечүү ыкмасы уюмдук түзүлүшү өтө катаал жана авторитардык башкаруу стилиндеги компанияларда сейрек колдонулат. Натыйжалуу кызматташуу модели катары жумушчу топ эсептелинет. Бул жерде ар бир катышуучу жалпы максатка жетүү үчүн өз салымын кошот. Биз мыкты болгондуктан туура иш кылып жаткан жокпуз. Тескерисинче, биз туура иш жасагандыктан мыктылыкка жетишип жатабыз. Аристотель. Жеке жашообуздагы көйгөйлөрдү биргеликте чечүү. Биргеликте иш алып баруу кесиптик чөйрөдө эле эмес, жашообуздун башка тармактарында дагы ийгиликтүү натыйжаларды берет. Адамдар менен баарлашуу. Күнүмдүк турмушубузда адамдар менен биз дээрлик дайыма баарлашып турабыз. Спорттук команданы машыктырууда, кайрымдуулук иштери менен алектенүүдө, ижарага үй алууда же саясий партиянын ишмердүүлүгүнө катышууда жана башка. Бул учурлардын баардыгында биздин жалпы максаттар менен баалуулуктар бириктирип турат. Коомдук турмуш. Эмгек жамаатынан баалуулуктарды коомдук өз ара алаканын негизинде пайда болуп түзүлөт. Спорттук залда машыгуу учурунда, концерттерге жана китеп клубуна барганда жана башка иш-чараларда. Биздин азыркы заманда бул көрүнүш сергек жашоо образына умтулуу процессинде ишке ашат. Көпчүлүгүбүз машыгуу залына барабыз же досторубуз менен чогуу диеталарга отурабыз. Мындан тышкары, ар бирибиздин жеке кызыгууларыбыз бар. Музыка, бакчылык, альпинизм, балык уулоо же коллекциялоо. Биз ушул сыяктуу кызыгууларыбызды тең бөлүшкөн адамдар менен убакыт өткөрөбүз. Башка адамдар менен чогуу аткарган кандай гана иш аракет болбосун, биргеликте иш алып баруу жөндөмдүүлүктөрүбүздү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Билим алуу. Кимдир бирөөлөр университеттен же колледжден билим алышат. Кимдир бирөөлөрдүн мектепке барган балдары бар. Көпчүлүгүбүз өмүр бою билим алабыз. Билим алуу бир топ адамдар үчүн баалуулук болуп эсептелинет. Биз билимибизди ата-энебиз, балдарыбыз, мугалимдерибиз же окуучуларыбыз менен баарлашуу процессинде тынымсыз тереңдете алабыз. Руханий өнүгүү. Кимдир бирөөлөр менен жалпы руханий баалуулуктарыбызды бөлүшүү үчүн бир жакка баруунун кереги жок. Гумандуулук, ачыктык, башкаларга кам көрүү же эмпатия сыяктуу жеке сапаттарыбыз биздин бирдиктүү дүйнөлүк коомго бириктирип, боорукердик жана адилеттүүлүк максатында кызмат кылган жалпы адамзаттын баалуулуктары болуп саналат. Жеке баалуулуктарыңызды жакшы билген учурда чечим чыгаруу кыйын эмес. Рой Дисней. Биздин жеке өз ара мамилебиз. Жеке жашообузда дагы башкалар менен өз ара мамиле курабыз. Өжөр болуу жакшы сапаттарга кирсе дагы көйгөйдү чечүүдө ийкемдүү болгон туура. Жеке мамиледе конфликт жаралган учурда аны биргеликте чечкен жакшы. Ошол эле учурда баардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алып, өз ара макулдашууга жетүүгө аракет жасоо керек. Эми болсо, конфликттин катышуучуларынын жалпы кызыкчылыктарын аныктоо менен көйгөйдү чечүү ыкмасына мисал келтирип кененирээк карап көрөлү. Гарри үй бүлөдөгү эң кичүү жана жалгыз уул болчу. Анын апасы жаш кезинен жесир калган. Гарри менен дагы эки кызынын жалгыз чоңойтту. Коллежди аяктаган соң Гарри жергиликтүү компаниялардын бирине жумушка орношуп, бир нече жыл ата-энесинин үйүндө туруп калды. Бул убакыт аралыгында анын баарлашуу чөйрөсү, үй бүлөсү жана бир-эки досу менен гана чектелип келди. Ал сүйлөшкөн кыздар дагы ушундай эле чөйрөдөн болчу. Ага карабастан алар апасына дагы, эжелерине дагы жакпай койду. Ал кыздардын баары
алардын Гарриси үчүн ылайыксыз эле. Гарри 32-е чыкканда ага компаниянын башка шаардагы бөлүмүн жетектөөгө сунуш түштү. Ал өмүрүндө биринчи жолу чечимди өзү кабыл алды. Апасы менен эжелери Гаррини башка шаарга барбай эле коюуга көндүрүүгө аракет кылышты, бирок ал кийинки карьералык өсүш үчүн керек экендигин айтып болгон жок. Күтүлгөндөй эле башка шаардан Гарри жакшынакай Салли аттуу кызга жолукту. Алар бири-бирин жактырышып, үйлөнүүнү чечишти. Гарри үйүнө Саллини тааныштыруу үчүн алып келгенде, Салли дароо эле терс көз караштарды байкады. Ал аны бул жерде эч качан батышпай тургандыгын түшүндү. Салли Гаррини жакшы көрөт, аны менен үй бүлө курууну каалаган. Бирок бактылуу үй бүлө болуу үчүн келечектеги туугандары менен дагы мамилеси жакшы болуш керек эмеспи? Бул кырдаалда ал кандай чечим кабыл алат эле? Эскертүү: азыркы кырдаалда топ менен иштөө жөндөмдүүлүгүн колдонсо жаман болбойт болчу. Бул китепти окуганды улантаардан мурда досторуңуз менен кеңешип, көйгөйдү чечүүгө мүмкүн болгон жолдорду ойлонуп көрүңүз. Салли бул көйгөйдү жалгыз чече албай тургандыгын түшүндү. Ага Гарринин колдоосу жана жардамы керек эле. Алар үйгө кайтып келишкенде үй бүлөсү тууралуу пикирин айтты. Аларга мен жакпай калдым. Андай эмес, деди Гарри. Алар сени азыр билбей жатышат. Сен кандай сонун адам экениңди билишкенден кийин сени сөзсүз жакшы көрүп кетишет. Салли бул идеяга анча кубанган жок. Жөн эле күтүп отура бергенин да туура көргөн жок. Эгер биз чогуу аракет кылбасак, эч качан андай болбойт. Менин курбум Луизианадагы жаңы туугандары менен ушундай көйгөй болгон. Анан алар күйөөсү экөө үй бүлөлүк кеңешчиге кайрылышкан. Биз дагы кеңешчиге кайрылышыбыз керек. Баарынын макулдугун алып туруп баш кошкон жакшы. Баш кошуп алып бири-бирибиздин мамилебизди талкуулабай, деди Салли. Гарри кеңешчиге барууга макул болду. Үй бүлөлүк кеңешчи аларды угуп көрүп, төмөндөгүдөй маалыматтарды алды. Биринчи, Гарринин кичүү эжеси Шерли Салли сыяктуу эле курак куроого кызыгат. Экинчи, Гарринин апасы менен улуу эжеси Абигайл үй бүлөлүк санжыраны түзүүгө кызыгат. Саллинин апасы дагы генеалогияга кызыкчу. Жада калса, ал үй бүлөсүнүн санжыра бутактарынан турган даракты да түзүп чыккан. Үчүнчү, Саллинин кийими жана костюмдарын дизайн тармагындагы билими жергиликтүү театрда спектакль коюучу болуп эмгектенишкен Гарринин эжелерине бир топ эле кереги тиймек. Кеңешчи аларга төмөндөгүлөрдү сунуштады. Баардык үй бүлө мүчөлөрү бири-бири менен жакшылап таанышуу үчүн тез-тез жолугушуп турушу керек. Экинчи, Салли менен Шерли жалпы кызыгууларын талкуулашып, биргеликте курак куроо мүмкүнчүлүгүн тууралуу сүйлөшүшөт. Үчүнчү, Гарри үй бүлөлөрүнүн санжырасы тууралуу сүйлөшүүлөрү үчүн экөөнүн апаларынын жолугушуусун уюштурат. Төртүнчү, Салли театрга коюла турган спектаклдин сценарийин аныктап, костюмдар боюнча идеяларды сунуштайт. Жалпы баалуулуктар баардык үй бүлө мүчөлөрүн бириктирүүгө жардам берет жана Гарринин жакындары Саллинин үй бүлөгө коркунуч алып келүүчү катары кароону токтотушат. Биргеликте иш алып баруу алардын кастык мамилесин жок кылат. Жаштар кабыл алынган планды токтоосуз түрдө ишке ашыруу үчүн киришти. Көп өтпөй алардын үй бүлөсүндө тынчтык жана бири-бири менен келишкен мамиле орун алды. Топ менен ийгиликтүү иштөө боюнча мисалдар. Акыркы 10 жылдын ичинде иш чөйрөсүндөгү башкаруу процесси бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болду. Качандыр бир кездерде чечим уюмдун жетекчилиги тарабынан кабыл алынып, андан соң тепкич боюнча төмөнкү деңгээлдерге карай түшүп келген. Заманбап уюмдардын түзүлүшүндө болсо, уюмдун өнүгүүсүнө баардык деңгээлдеги кызматкерлер салымын кошо турган жамааттык башкаруу ыкмасы колдонулат. Долбоорлорду же тапшырмаларды аткаруу биргеликте пландалып, ишмердүүлүктөрдүн чогуу көзөмөлдөгөн жана лидер башында турган топтор жана командалар аркылуу ишке ашат. Команданын жалпы максат бириктирип турат. Жалпы максат болбосо, чачыранды топторго айланат. Жалпы максаттарды багынтуу биргеликте ийгиликтүү иш алып баруунун стимулу боло алат. Негизинен команданын ар бир мүчөсү көйгөйдү чечүүгө өз салымын кошот. Ошондуктан бирдиктүү иш алып барган командалар жалгыз иштегендерге караганда алдыда жүрөт. Ага мисал катары хирургдардын командасын алсак болот. Анын мүчөлөрүнүн баардыгы хирургдар, анестезиологдор, медайымдар жана башка кызматкерлер белгилүү бир функцияны аткарышат. Биргеликтүү иштөө процессинде алар жалпы максатка, оорулууну айыктырууга жетүү үчүн билимин, күч-аракеттерин жана тажрыйбаларын бириктиришет. Ошондой эле спорттук, илимий изилдөөчү жана өрт өчүрүүчү командалар дагы бар. Андан тышкары дагы бир топ уюмдар жамааттык башкаруу формасына өтүп жатышат.
Командалар жана жумушчу топтор. Баардык эле топтор команда боло алышпайт. Салттуу жумушчу топ жетекчи башында турган бир нече адамдардан түзүлөт. Алардын мүчөлөрү өздөрүнө тиешелүү болгон тапшырманы аткарышат жана аларга карата жеке жоопкерчилик алышат. Ал эми командада болсо лидер жалпы ишке ар бири өз салымын кошуусу үчүн баардыгынын ишмердүүлүгүн координациялайт. Команда менен жумушчу топту айырмалап турган эң негизги өзгөчөлүк бул команданын мүчөлөрү жеке өздөрүнө тиешелүү тапшырмаларга гана эмес, жалпы жыйынтыкка бирдей жоопкер болушат. Командада иштөө жеке иш алып барганга салыштырмалуу ар бир катышуучуга жеке потенциалын ачууга жана жогорку жыйынтыкка жетүүгө шарт түзөт. Командалык иштердин жакшы жактары абдан көп болгондугуна карабастан, ал жогорку деңгээлдеги уюштуруучулукту жана өтө чоң тобокелчиликти талап кылат. Жумушчу топтордун ишмердүүлүгү жетекчилик тарабынан алдын ала пландалынат. Анын ар бир мүчөсү өзүнө тиешелүү болгон жеке тапшырмаларды алат. Бул көрүнүш пландоого карата убакытты кыйла үнөмдөйт. Айрым учурларда салттуу жумушчу топту колдонуу команда түзүүгө караганда ыңгайлуураак жана тобокелчилиги аз келет. Ошентсе дагы, эгер уюмга кызматкерлеринин чыгармачыл деңгээлин көтөрүп, иштин натыйжалуу аткаруу керек болуп жана ар тараптуу мамилени талап кылган бир катар татаал маселелерди чечүү зарыл болсо, анда командалык башкаруу формасын тандоого туура келет. Командалар менен жумушчу топтордун салыштырмалуу мүнөздөмөсү. Конструктивдүү өз ара иш аракеттин атмосферасын түзүү үчүн командаңыздын мүчөлөрүн дайыма сураңыз. Бул кырдаалда сиз эмне кылат элеңиз? Алардын жоопторун кунт коюуңуз жана жаңы идеяларды, жаңы жолдорду издөө шарттарын кеңейтиңиз. Артур Р. Пелл. Резюме. Уюмдун башка кызматкерлери жана тышкы адистер менен кызматташуу алардын тажрыйбасын, билимин, чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн жана идеяларын тартууга мүмкүнчүлүк берет жана көйгөйдү ийгиликтүү чечүүгө жардам берет. Экинчи, биз төмөнкү учурларда башкалардын колдоосуна жана жардамдарына муктажбыз. Иш тажрыйбабыз жетишсиз учурунда, тигил же бул тармак боюнча белгилүү бир адистер керек болгон учурда, көйгөйдү ар тараптан карап көрүү зарыл болгон учурда, бизге алдыңкы идеялар жана чыгармачыл кадамдар керек учурунда, адам ресурстары тартыш учурунда, кошумча иш мейкиндиги зарыл учурунда, этикалык мүнөздөгү көйгөйлөргө дуушар болгон учурда. Үчүнчү, кызматташуу адамдардын ортосундагы мамилени колдогон жана алардын жалпы максаттарга жетүүсү үчүн бириктирген жалпы баалуулуктардын негизинде түзүлөт. Төртүнчү, көйгөйдү жамааттык түрдө чечүү процессин башкаруу төмөндөгүдөй кадамдардан турат. Биринчи, максатты аныктоо. Экинчи, ортого чыккан көйгөйгө тиешелүү мүмкүн болгон баардык маалыматтарды топтоо. Үчүнчү, көйгөй тууралуу баардык тарапты кабардар кылуу. Төртүнчү, кызматташууга чакыруу. Бешинчи, көйгөйдү чечүүгө мүмкүн болгон жолдорду кароо. Алтынчы, кабыл алынган чечимди ишке ашыруу. Жетинчи, анын аткарылышын көзөмөлгө алуу. Сегизинчи, жыйынтыктарды текшерип баа берүү. Биргеликте күч жумшоо кесиптик иш чөйрөсүндө эле эмес, жашообуздун башка тармактарында дагы ийгиликтүү натыйжаларды алып келет. Адамдар менен күнүмдүк баарлашууда, коомдук ишмердүүлүк чөйрөсүндө, билим алуу тармагында, руханий баалуулуктар чөйрөсүндө биздин жеке жашообуз топтук мамиле куруу жөндөмдүүлүгүбүздү колдонууга өтө көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Түшүнбөстүктөрдү жөнгө салуунун эң натыйжалуу ыкмасы бул эки тараптын жалпы кызыкчылыктарын табуу жана алардын тигил же бул көйгөйлөргө карата колдонуу.